Кыш келатат, мен кайга барам, мен 4 бала менен акыйкаттык издеймин. Айтсаңыз, жолдошуңуз Садыр Жапаров менен кандай байланышы бар экен, каяктан таанышыптыр? Катталган оружиясы бар койчу. Кошуналарды да атам, сени да атам, өлтүрүп өзүмдү да өлтүрүп, тынам деп буюман дагы түшүп калды, баламды жоготтум. Күйөөсү эмне жасаса бул ошо жасайт. Кирпич койсо, кирпич коёт, жыгачын көтөрсө, жыгачын коёт, шифрине чейин койгон ушул келин болчу да. Жаныбарларды айбанаттар да кылбайт, өз атасы өз үйүнөн сыздатып, ыйлатып, сүрүп чыгарып атат. Балаларын кантип чыгарып атат? Аны суд сурадыбы жок дегенде. Балдарыңды каяка чыгарып атасың деп. Көрдүм, айпер жанагы эме болбой калды, агарбай калды. Оны жууп чыктык. Оң жагы буреке юк болуп калды да, лента жок жагы. Балдарыма да коркутуу үркүлөр болуп келген ушуга чейин. Балдарымда ошо күйөөм урган учурлары болгон. Азыркы учурда өзүм коопсуздугум үчүн да коркуп атам. Ал эми соттун чечими менен 4 баласы менен үйүнөн чыгарылып жаткан Айпери Жуматаевага келдик. Азыр ушул окуя боюнча кененирээк сурайлы. Саламатсызбы? Өзүңүздүн башыңыздан өткөн окуяны кененирээк айтып берсеңиз. Ошо Аламединский сот чечим чыгарып койду, 4 бала менен үйдү бошотсун деген. Бул үйдү башынан аяна чейин күйөөм экөөбүз салганбыз, экөөбүз иштеп чогуу салганбыз. 2016 жылдан бери баш кошуп 4 жыл жашап, 4 жыл жашагандан кийин ошо 2 балалуу болгонбуз. 2 балалуу болгондон кийин ушул жерге көчүп келип, ушул жерди алып, ушул үйдү башынан аяна чейин чогуу салганбыз. Башында ушул үйдү салып баштаганда эле бул кичинекей времянкабыз бар болчу. Бул времянка бар болчу, кичинекей. Бул времянканы өтө кичинекей болчу. Ошо кичинекей времянканы да кичине чоңойтуп, ошо солдат балары менен салынган. Анан ушул үйдө 4 жыл жашап, 2020-жылы көчүп келгенбиз. 2020-жылы чогуу алып, ушул времянкада жашап, анан бул үйдү күйөөм экөөбүз чогуу курганбыз. Чогуу иштеп, чогуу курганбыз бул үйдү. Анан көбүнчө ошо солдаттар келип, 15 солдаттар келип, могу ворота ачык эле. Ошол жерден бардык цемент, бардык нерселердин бардыгын аралаштырып, ушул жерге ташып, кирпичтер дагы эшикте турган кирпичтердин бардыгы ташылып, ушул жерден бардыгын кара жумуштарын солдаттар менен үй бүткөн. Анан бул үйдө биз жашап жүргөндө, кирип көрсөңүздөр, бул үйдө жашап жүргөндө өтө кичинекей, тар болчу. Анан ушул үйдө жашап жүрүп, да 2 балалуу болобуз. 2 балалуу болуп, анан балдар кысылып баштагандан ошо чоң үйдү салганбыз. Анан бул үйдүн фундаменти жок. Жердеги эле линолеум салып, сырез өтө тар. Балдардын ден соолугуна зыян келген, ошо зыян тийип, балдар мынакей сырезде ушул жерде эле жатышып, ушул жерден кысылып, балдар батпай аткандан анан тез арада чоң үйдү салганбыз. Чоң үйдү мынакей ушул жерде эле 4 бала менен кысылып жашалганбыз. Бул чоң үйдү бул жер мынакей бош жер болчу, огород болчу, кичинекей огород болчу. Ушул жерди мынакей жеринен бери касып, түптөп фундаментин даярдаган кезде бардыгын ташып куйганын солдаттар кылган. Бул фундаментинен бери бардыгын кара жумушун солдаттар кылган. Кирпичти дагы тизгенде, ошо сүрөт, видео, фактылар бар менде. Бардыгын тизгенин солдаттар салган. Бир гана ошо тайкеси бардыгын жолун көрсөтүп берген, булардын кандай салышын. Көбүнчө бардыгын солдаттар тизип, крышасына чейин солдаттар салган. Материалдарын экөөбүз иштеп, бардыгын чогуу алганбыз, чогуу салганбыз. Эч ким болгон эмес бул үйдө. Башынан аяғына чейин эч ким келген эмес. Ошол солдаттар келип сиздердин үйүңүздөрдү курган тууралуу сүрөт, видео, фактылар барбы?
Ооба, сүрөт, видео фактылар бар. Ал видеолордо дагы күйөөм өзү сүйлөп аткандары. Ошо менин атымды атап, ушул жери бүтүп атат, бул жери бүтүп атат, бул жерин кылып атабыз, мына бул жери мен кылып атам, бул жер буюрса бүттү деген сөздөрүндө бүт өзү сүйлөгөндөр бар. Ошо видео фактылардын баарын өзү эле тарткан. Анан мен тарткандардан да бар. Ошо солдаттар келип кетип аткандары. Үйдө азыркы учурда ошол солдаттардын кийимдери, тапчыкаларына чейин азыркы учурда бар. Келип көрсөңүздөр. Ушуларбы? Булар ошол балдардын формалары. Балдар ошо бияка келип, чечинип, ушул формаларды жайында кийчү. Алар буларды ошо Молдавановкадагы кийип жүргөн эле азыркыга чейин ушундай эле шортик футболкаларды кийишет. Анан буларды чечип, мындай гражданский обычный кийимдерди кийип, анан иштеп арасында деле ушул кийимдерди кийип иштегендер бар, формалар менен. Анан бул обычный кийимдерди да кийип иштегендери дагы бар. Айтпыр эже, бул үйдү жолдошуңуз экөөңүздөр чогуу салсаңыздар демек жартысыздык болот да. Анан соттон эмне болуп утуп калдыңыз? Ошол боюнча үйгө кириңиздер, үйдөн кененирээк сиздерге айтып берейин. Биз күйөөм экөөбүз 2016-жылы үйлөнгөнбүз. Ошо 2016-жылы үйлөнүп, баш кошуп 4 жыл жашап, 4 жыл жашандан кийин 2 балалуу болгонбуз. 2 балалуу болуп, анан ушул жерге жерди алып, ушул жака көчүп келип, кичинекей времянкада туруп, өтө кичинекей болчу, ошондо кичине кенейтип, анан ушул үйдү салып баштаганбыз. 2020-жылы келгенбиз, 2022-23 жылдан баштап 2024 бүттү. Анан 4 бала менен азыркы учурда ошо үйдөн чыгарып жатышат. Эмне себептен сиздер чыгарып чечим кабыл болду? Ушул үйдү биз чогуу башынан аягына чейин экөөбүз чогуу салганбыз. Анан кайненем, күйөөмдүн бир туугандары салып жаткан кезде бардыгын билип, көрүп билишчү. Анан үй бүткөндөн кийин балдар үчүн салганбыз, күйөөм экөөбүз чогуу иштеп салганбыз. Анан ушу балдар кененирээк жашасын деп, берки үйдө времянкада, кичинекей үйдө батпай, сыгылып, сыйрес, балдар ошо көгөрүп, балдар ошонун айынан ооруп батпай жатканыбыздан, анан бул үйгө кененирээк эртерээк бүтүрөлү деп тез арада үйдү салып бүтүргөнбүз. Анан бүтүп жаңы эле кирейин деп атканда ошо кайненем каршы болуп, күйөөм экөөбүздү уруштуруп, кайнагам келип, абысын келип, ушул үйдүн биз салганбыз, биз документ биздики, мага катталуу деп кайнагам аралашып, абысын аралашып, талашып башташты ушул үйдү. Үйдүн документтери эмне үчүн кайнеңиздерге жасалды эле? Күйөөм военный болгондуктан, ошо өзү суранган үчүн убактылуу кайненеме, апама жаздырып турайын, ошо мамлекеттен кезекке туруп үй алабыз деген максатта жаздырып турганбыз. Очередке туруп, баардык документтерди тапшырып, ошо балдардын да документтерин тапшырып, кезекке туруп үй алам деген максатта эле ошо кайненеме жаздырганбыз. Негизи ошо күйөөм буга чейин уруп, боюмда бар кезде дагы уруп, ошонун кесепетинен да боюман түшүп калган 5-балабыз. Ошол үйдү салып атканда да нагрузка, бир жагынан анын коркут үркүтүүлөрүнөн уруш болуп чыгып, анан кайненем экөөбүздүн урушуп атканыбыздан, анан кайненем бул үйдөн ага катталуу болгон үчүн эле мен салгам деп бул үйдөн 4 балам менен ушу азыркы учурда көчөгө чыгарып атат. Соттор дагы туура эмес чечим чыгарып берип койду. Эч кандай мен фактыларды, видеолорду көрсөттүм. Эч кандай аларды дагы укпай карабай атат. Мен бул жерде көзүм жетти. Коррупция менен аларды сатып алып, ушул нерселерди, жолдордун баардыгын жабып, тез арада чечим чыгарып берип койду. Мен акыйкаттык үчүн, балдар үчүн күрөшүп, акыйкатты туура чечим, мындан аркысында туура чечим кабыл алып чыгарып беришине дагы талап кылам. Бул балдардын жашай турган азыркы учурда жери жок, фактически эч кандай үйү жок, эч кандай үйдү көрсөтпөй, макулдугумду албай эле
чечим чыгарып койгон. Бул жерде соцзащита дагы келип көрүп, бул үйдө жашаганга мүмкүн эмес. Бул үйдө балдарга эч кандай условия жок экен деп ал дагы айткан кесепетинен сот дагы ошого дагы карап чечим чыгарып койду. Анан 4 бала менен квартирага азыркы учурда кандай квартира жашайбыз, ал жака возможно бул үйдө почти что бүткөн. Күйөөм экөөсү салып баардыгын бүткөндөн кийин ошо кайненем ушуп кеткен үчүн эле ушул үйдөн чыгарып атат. Жолдошуңуз менен расмий түрдө ажыраштыңыздар беле? Расмий түрдө ажырашып элекпиз экөөбүз, бирок чогуу жашабайбыз. Уже 6 ай 7 айдан бери балдарды карабайт. Ушул күнгө чейин эч кандай бир сом да берген эмес, каралашкан эмес. Ошо мамасы менен дагы ушундай үйдүн 6 үйү бар. 6 үйүнүн бирөөсү ошо Ак Босоодо. Анда чогуу салышкан, ал жерде дагы солдаттар бар. Ишин алдын кара жумуштардын көп жерлерин жасаган. Ошол үйдө жайы менен чогуу мамасы менен туруп жашап келатат. Анан азыркы учурда ошо күйөөм дагы ажырашууга берип жатат. Ажырашууга берип, анан ушул үйдү бошотуп, эч кандай үй менен балдарын камсыз кылбай, квартирага эле чыгып кетсин деген талап менен алар бизди үйдө чыгарып атат. Жана биринчи сал менен экинчи таш полный бүттү. Айпер жанагы эме болбой калды, агарбай калды. Полный жууп чыктык. Кирпич өзүрө көрүнүп турду. Алла берсин. Эртең комната ардылас. Ошол менен бул аякта бүттү. Биринчи ташта кызыл кирпичтерди. Азыр экинчиси бүтө элек. Жолдошуңуз менен эмнеге ажырашып аттыңыздар эле? Ошо жолдошум ар дайым көп учурларда коркутуп, үркүтүп, үйдө оружиеси бар болчу, бычактар бар болчу, ошол жумуштан алып келген эле бычактар менен коркутуп, үркүтүп, бычак менен такап, өлтүрүп салам, кетсең өлтүрүп салам. Ошо оружие менен дагы такаган учурлар болгон. Ошол убактарда сабап балдарым кичинекей 3 айлык кезинде урган учурлар болгон. Ошол сабап аткан кездерде кошуналарым күбө болуп арачалаган. Көп учурларда анан ошо Садыр Нуркожоевичти айтып, мен прямой ал менен сүйлөшөм. Ошо күзөттө иштеген учурда чогуу ал менен сүйлөшүп турам. Мен ал менен көп нерселерди мен баары бир ал чечип коет. Сен колуңан эч нерсе кыла албайсың деп коркутуп, үркүтүп келген. Мен ушуга чейин милицияларга көп эле жолу арыздарым жазды. Бир да арызым каралган жок, эч кандай жыйынтык да алган жокмун, жоопторун да алган жокмун. Ошол эле милициялар менен чогуу экенин кийин видеолору бар болчу. Ошо видеолордо күйөөм алар менен чогуу иштешип, дос болуп эле жүргөн балдары үйгө келип эле менден туура эмес арыздарды жаздырып, туура эмес бурмалап эле алып кетип жүргөн экен. Анан эч кандай жыйынтык болгон жок ал тараптан дагы. Сотторго ишенбейм. Соттор ушу баардык нерсенин баарын ошо кылган. Соттор туура эмес чечим тез арада чыгарып салды. Тез арада бул 4 бала менен мен каяка барам, кайсы үйгө жашайт бул балдар. Мындан аркысы кандай болот? Мен ошо үчүн акыйкаттык издеймин. 4 баламдын жашаган жери жок эле, эч кандай фактыны көрсөтө элек деле күйөөм квартирасын дагы көрсөткөн жок. Ушул күнгө чейин бир да мага чалып, балдарды да сураган жок. Үй менен да камсыз кылган жок. Бул үйдү дагы жарымын бөлүп беребиз деп да чечим чыгарган жок. Айтсаңыз, жолдошуңуз Садыр Жапаров менен кандай байланышы бар экен, каяктан таанышыптыр? Садыр Жапаров ошо түрмөдө отурган кезде күзөттө иштеп, ошол кезде бул чогуу сүйлөшүп турчу экен. Анан жердеши болот экен. Менин жердешим. Мен бул менен жакшы чогуу сүйлөшүп тургам, чогуу чыгып атканда дагы узатканмын деген учурлары болгон. Буга чейин айтып келген. Анан ошол менен сенин колуңан эч нерсе келбейт деп коркутуп келчү да ошол күнгө чейин. Азыркы учурда зорлук зомбулук тууралуу видео кайрылуулар резонанс жаратып атпайбы коомчулукта? А сизге дагы ошондой башыңызга түшкөндө элге кайрылуу оюңузда болгон жокпу? Мисалы видео кайрылуу
Андай учурларда ошо коркуткан кездерде негизи кайрылайын дегем, анан бул ар дайым ошол кездерде оружиясы бар болчу, мунун атында катталган оружиясы бар болчу, ошол бычактар бар болчу. Ошол бычактар менен кошуналардын көзүнчө эле кошуналарды да атам, сени да атам, бир туугандарыңды да атам, баардыгын өлтүрүп, өзүмдү да өлтүрүп тынам деп, ошо колуңан эч нерсе келбейт, сени өлтүрүп кетем, баардыгын өлтүрүп кетем деп эле коркута берчи. Ошондон коркконуман ошо жашап келгем ушул күнгө чейин. Көп нерсеге көздү жумуп, көп нерсесине чыдап жашап келгем ушул күнгө чейин. Курулуш жүрүп атканда кайненеңиз келип бул жакта жашап кеткен учурлар болду беле? Кайненем биз менен чогуу жашаган эмес. Кайненем бул салынып жатканда конок эле болуп келип кеткен. Анда дагы 1-2 жолу эле болгон. Бул үйдө эч кандай кайненем салган эмес. Ал өмүр бою ошо түптө, маякта жашаган. Аял өмүр бою иштеген эмес. Ал жакта постоянно үй бар, өздөрүнүн үйлөрү бар. Өзүнө катталуу үйлөр, көп эле үйлөр бар. Азыркы күндө ошол үйдө эле постоянно жашайт. Бул үйдө эч кандай эч ким жардам берген эмес, чогуу салышкан эмес, акчалай да жардам берген эмес. Боюмда бар кезде дагы өзүм ушул үйдү салынып аткан кезде да иштегем. 4 балам болсо дагы мен ушул күнгө чейин азыркы убакта декреттеги айыммын. Декреттемин, официально иштеп, күйөөм экөөбүз чогуу башынан аягына чейин чогуу иштеп салган үйүбүз бул. Соттун чечими чыгып, сиздерди үйдөн эгер чыгарып койсо, мындан ары кандай кылайын деп атасыз? Мен мындан ары ошо өзүм азыр декреттемин, өзүм иштебеймин, 4 балам менен мен эч жака чыкпаймын. Мен каяка бармак элем 4 балам менен. Ушул үйдү экөөбүз салганбыз. Ушул экөөбүз салганыбыз чындык. Эл көргөн күбөлөр, мына ушулар баардык башынан башталган экөөбүз салганыбыздан бери баардыгын күбө. Анан мен кантип жашайм? 4 бала кайсы жерге жашайт? Мен ушул өзүбүздүн салган үйдө эле балдарым менен чогуу чыкпай эле ушул үйдө жашаймын. Башка барар жерим жок менин. Бул үйдөн кайсы ушунчалык ташбоордук, мерездик, мындай нерсени, мындай жаныбарларды, айбанаттар да кылбайт. Өз атасы өз үйүнөн балдарын сыздатып, ыйлатып, сүрүп чыгарып атат. Апасы экөө биригип алып, 4 бала кайсыл жерге барып жашайт, каякта жашайт булар? Суук келатат, кычыраган кышта каякта болушат. Азыркы күнгө чейин эч кандай үй менен камсыз кылбай туруп, эч кандай фактыларды көрбөй туруп, сот чечим чыгарып койду. Каяка барат бул балдар, кайсы үйдө жашайт? Ошол боюнча акыйкаттык издеп, акыйкаттык түрдө талап кылам, акыйкат чечим чыгат. Эже алдыда кыш келатат, эгер соттун чечими менен сиздерди үйдөн чыгарып койсо, мындан ары эмне кылайын деп атасыз? Мындан ары ошо ысык, мына азыркы учурда суук келатат, кыш келатат. Мен каяка барам? Мен 4 бала менен ушунчалык кордук көрсөттү. Ушул үйдү салып аткан кездерде дагы кандай кыйынчылыктарды көрдүм 4 бала менен. Боюман дагы түшүп калды, баламды жоготтум. Кордуктарды көрсөтүп келди. Бардык салганда экөөбүз чогуу салганбыз. Анан мен кышында каяка балдар менен каяка барам? Ушул күнгө чейин кордуктарды көрсөтүп келген. Мен качанга чейин ушундай аялдар кордук көрүп келет? Акыйкатты качан чыгат? Сокол медиа редакциясынын 33 жаштагы Айпер эже өзүнүн 4 баласы менен үйсүз калып жаткандыгын айтып кайрылган болчу. Бизге акыйкаттык издеп кыргыз элине кайрылуу жасады. Эми акыйкаттыкты таба алабыз деп ойлойбуз, эже. Ошо акыйкаттуу түрдө каралып беришин суранам. Ушул биздин үйдү чыгарып аткан боюнча көзөмөлгө алып беришиңиздерди суранам. Мындан аркы туура эмес чечимдердин аркасынан азыр коркутуу, үркүтүүлөр да болуп атат. Балдарыма да коркутуу, үркүтүүлөр болуп келген ушуга чейин. Балдарым дагы ошо күйөөм урган учурлар болгон. Азыркы учурда өзүм коопсуздугум үчүн да коркуп атам. Биз ушу жерден тиги Айпердин кошунасы болобуз. Биз Маслопромскийде канча жылдан бери турабыз, уже 2004-жылдан бери ушу жерде турабыз.
Анан бул келиндер көчүп келгени жакында эле болушту, 3-4 жыл болду. 2024 жылдан бери келип атат. Анан үйүн кантип салганы биз ушул жерде күбө болуп жүрөбүз да. Кичинекей кымындай үй болчу, жан талашып ушулар башташты үйүн. Анан солдаттар келип аткан, солдаттар салып аткандарын көргөн, байкаган болчумун. Бул келин болсо ушу балдарын сүйрөп алып эле ушу өзү кошо баш менен иштегенин көрдүк да ушул жерденчи. Анан эмне болуп кеткенин түшүнбөй калдым да. Азыр ушундай убакта кыш келатат, кантип чыгарат билбейм. Бул даже туура эмес чечим, таптакыр туура эмес чечим. Таптакыр туура эмес чечим бул. 4 бала менен кантип чыгарат билбейм, кантип чыгарат. Күйөөсүнүн дагы жүрөгү таш экен, анын төркүндөрүндө жүрөктөрү таш экен. Аны кандай экенин билбейм, ал кандай болуп калганын түшүнгөн жокмун да. Жолдошу менен жашачу эле же дагы кайын? Жок, кайнана, кайнатылар аларды эч кимин көргөн жокмун. Алардын эч кимин көргөн жокмун. Бул эле семьяны көргөм. Даже кошуналар да айтышат да. Андан башка биякта чоочун эч ким жок болчу. Башынан баштап билем да, бул келин өзү айбеттин. Күйөөсү эмне жасаса бул ошо жасайт. Кирпич койсо кирпич коёт, жыгачын көтөрсө жыгачын коёт, шифирине чейин койгон ушул келин болчу да. Өзү тың келин айбай. Көрбөй эле. Балдарын кантип чыгарып атат? Аны суд сурадыбы жок дегенде. Балдарыңды каяка чыгарып атасың деп. Ал аталык милдети деле бар да ал кишинин. Ал аталык милдети эмне кандай болот? Каякта калат аны? Ал ойлонбой, биринчи үй башка жакка чыгарам десе, башка жакка үй салып туруп анан кийин чыгарбайбы балдарын? Кантип чыгарат? Кайсы негизинде, кайсы сот чыгарып атат? Муну түшүнбөйм, вообще түшүнө албайм. Мындай уму непостижимо да. Андай болгондо эмес. Кайненеси даже на лицо билбейм мен, тааныбайм. Бу жерден бүт өткөнүн баарын билебиз го, мен көрө элекмин кайненесин. Келсинчи ошол жака жашаганын көрөйүнчү, ошол жерден өттүбү, өткөн жокпу. Бүт баарын билебиз, ким өтүп атат, ким коюп атат. Тетиги новостройкада ким жашаарын билебиз биз. Сразу, как они поселились, так мы познакомились. И это строили они дом вместе, вдвоем, всегда. И с детишками все хорошо было. Что случилось такое? Солдаты помогали постоянно, строили дом. Ну, жили хорошо, ни с того ни с сего произошла такая ситуация, даже непонятно. Почему? 4 детей, жена такая хорошая, все, что у него в голове случилось, как мальчик разбаловался. Строили вдвоем, они все время работали. Мама приезжала, его мама в гости приезжала раза 2 или 3. Вот, больше мы не видели ее здесь. Она здесь не жила, ничего. Они жили здесь постоянно, все время. Да, они сами строили за свои деньги. Братья приезжали там, просто как в гости иногда приехали и все, погостить. А строили они вот, она, муж и солдаты. Все. Алаталма, эки елканы. Такой гук лента койгон жерим север жагы. Север. Оң жагы буреке. Юг булкатта лента жок жагы. Буреке лента бар гук. Бул эме болуп калат. Север. Он приходил, советовался, спрашивал там что-то у мужа. Но никогда не было такого, чтобы он для кого-то этот дом строил. Все мы знали, что он строит для своей семьи. То, что выгоняют ее из дома, да. В курсе мы подписывали заявление. Здесь скандалы были. Муж приезжал с родственниками. Скандал был, я свидетелем была. Ее выгоняли, говорили, уходи. А как она уйдет с 4 детьми? Куда? Куда ей идти? Вместе строили, мы куда пойдем? Да. С нуля мы вместе строили. Да, с нуля они строили. Говорили, что кредит вот они брали там на что-то. Вот она рассказывала. Ну, как вот мы с ней делимся, просто чего-то там. А родители мужа приходили, знаете? Родители мужа я не видела. Я вот на день рождения к ней приходила. Всегда ее родители, сестры, братья были ее. Никогда не было его родителей. Я не видела ни брата, ни сестер. Я только ее знаю, братьев и сестер, маму, папу. Вот они здесь с детьми гуляли. Поэтому нет, не знаю я его родителей. Все. А? Да, Гошна бар и основной. Спасибо. Я иногда избываю. Часто она уходила тоже. Вот он, мы его видели иногда, он вот и переушла опять. Вот у них частые скандалы были.
Ну, Его дома я практически не видела. Всегда ее видела, да, с детьми. Он приедет, уедет. Вот так вот было. Она целыми днями с детьми была. Круглые сутки она одна была с детьми. Ну, имеется в виду, ее родители помогали, я видела, а так большая часть она с детьми была.